Акыркы жылдары өлкөдө ишкерлердин калың катмары пайда болду дегенибиз бизнес тармагынын алдыга жылышы экономикадагы өсүүнү туруктуу түрдө камсыздай алды. Өткөн жылдын жыйынтыгын ала турган болсок, Кыргызстандын ички дүң продукциясы январь-декабрь айларында 919 миллиард сомду түзүп, экономикадагы өсүш 7%га жетти. Бул деген өлкөнүн аргылы тармагындагы жылыш көзгө көрүнөрлүк болгонун айгинелеп отурат. Сиздер экономиканын кайсыл тармагында алдыга өсүш болду экен деп кызыгып жатсаңыздар, мен сиздерге азыр жашыл фондо айтып бермекчимин. Кыргызстандын экономикасы 2022 жылы алдыга өр алып эмес, тескерисинче басаңдайт. Дал ушундай тыянакты былтыр эл аралык институттар чыгарган эле. Айталы Дүйнөлүк банк 5%га, эл аралык валюта фонду 0,9%га төмөндөшүн айткан. Бирок алардын мындай божомолдосу таптакыр эле ойдогудай болгон жок. Тескерисинче Кыргызстандын экономикасы алдыга өр алганы байкалды. Эң жогорку көрсөткүч өнөр жай тармагында болду. 112,2%ды түзгөн. Анын ичинен негизги металлдар 21,5%, жыгач жана кагаз буюмдары 27%, мунай продуктулары 12,3%, текстил өндүрүшүндө 7,2% өсүү байкалган. Жалпысынан өнөр жай тармагында 2022 жылы дээрлик 426 миллиард сомдук продукция өндүрүлгөн. Кийинки өсүш айыл чарба тармагында байкалды. Бул багыттагы өсүү 107,7%га жеткен. Айрыкча буудай менен арпаданын өндүрүү 2 эсе көбөйгөн. 2022 жылдын жыйынтыгы менен курулуш тармагындагы өсүү 8%ды түздү. Бул багыттагы инвестициянын көлөмү 138,3 миллиард сомду чапчыды. Инвестициянын 79,5% жер алдынан казып алуу иштерине багытталган курулуштарга, электр энергия, газ, транспорт иштери жана жүктөрдү сактоого багытталган курулуштарга салынган. Мунун ичинде турак жай курулушу дагы бар. Эң ириде айлык акы жогорулады. Муну бардыңыздар эле сезсеңиздер керек. 2022 жылдын жыйынтыгы менен орточо маяна 26.620 сомду түздү. Эң ириде мугалимдердин, дарыгерлердин, маданият жана социалдык кызматкерлердин эмгек акысы 50%дан 80%га чейин жогорулады. Быйыл эл аралык валюта фонду Кыргыз Республикасынын экономикасынын өсүү болжолун кайра карап чыкты. Анда өткөн жылдагыдай басаңдоо эмес, тескерисинче алдыга жылуу болот деп белгиленген. Эл аралык өнүктүрүү институттары Кыргызстанда 3,5%дан 7%га чейин өсүш камсыздаларын белгилеп жатышат. Евразия өнүктүрүү банкы 5%, Дүйнөлүк банк 4%-ын тегерегенде, ал эми Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы өсүш 7% болорун болжолдоодо. Ал эми ушул жылы экономиканын өсүү темпи 104,5% деңгээлинде күтүлүүдө.